Ошондой кылалы. Мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, бул жерде колдоп бере берели. Эми процедурный бар, мен эме кылып берейинчи. Сөз Төлөбек Камил Абдыразакында. Рахмат. Байтан бери каралбай калып атат. Бул мыйзам абдан керектүү мыйзам өзү. Чынында керектүү мыйзам. Биз өткөндө дагы тиги палата жыйындар залында ошол министрдин орун басары Чыңгыз мырза ушу терминди билбегеним үчүн алдырып салгам депутаттар. Улам эле жылып атат да. Азыр дагы мына бул Назар мырза эмеле келди. Биринчи отурумга келиши бир ийгилик каалап колдоп берип туралы бүгүн эми мен суранам. Керектүү мыйзам. Анан тиги немени Дастан айткан мырза айтканды иштеп эме кылат. Тиги эмеге карайт мына. Анан Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, дош көтөйлү. Негизи мындай кылайлы, аз комитет чечимин колдоп берели. Сунуштарды эске алуу менен силер иштеп чыккыла, баягы до палаты, конечно, до палаты. Жок, бул неделя эмес, через неделю, кийинки неделя. Ошону иштеп чыккыла, баягы силер определение силердин талабыңарды бирге иштеп чыгсын. Анда комитеттин чечими товарларды импорттоодо атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын. Сунуштарды эске алуу менен жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине аны экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитет чечим дош койгон, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды, экинчи окууда кабыл алынды. Анда урматтуу депутаттар, мына 6-га 30 мүнөт калыптыр. Күн тартибинде 4 маселебиз турат. Кандай кылайлы? Ушу 4 маселени бүтүрөлү десек, анда биз карап чыгып, өзүңөр алдын ала айткыла, эгерде кандайдыр мыйзамга силердин баягы маселеңиз көп болсо, анда күн тартибине алып коелу. Эгерде силер баарын окугансыңар да бүт мыйзамдар, если кара берелиби? Себеби аягында бизде 4 маселе бар, азыр. Аягында 4 маселе бар, ар кандай маселе, аябай маанилүү маселелер. Данияр Эрмекович, аз 6-да бүтүп калса, ар жакта жанагы жак ичинде айтып кеттим ошо. Боюнча ошолор бар, ошолор боюнча 6-да кетип калсак болбойт да, ошон үчүн толугун карап чыгат. Макул. Анда күн тартибинде 7-чи маселени карай берели онда, ошого карап кете беребиз. Анда күн тартибинде 7-чи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген бажылык жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Баяндамачы Сеитов Чоро Сеитович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары чакырылган Мамбет Жунушева Эльнура Рыскелдиевна, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Можете своими словами, вот кыска эле. Эми кыскача докладым мындай эле кыска. Биринчиден бул баягы инвентаризация болгон. Экинчиден биз процедураларды мындай упрощать этип атабыз. Ошондуктан ушул процедураларды киргизип атабыз ушул мыйзамга. Кыскача керектүү процедура. Мисалы мурун 5-6 органга ишкер заявкасын жиберсе, азыр таможенный орган бир единый окно катары болуп чыгат. Ушу таможенный орган аркылуу эле бүт баары чечилет да. Кыскача ушундай. Суроолор жок болсо, анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтөбүз. Комитет чечими бажылык жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аны экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитет чечим дош койгон, дош бериңиз. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Түшкөн айтылган сунуштарды эске алуу менен. Анда күн тартибиндеги кийинки 8-чи маселени биз алганбыз күн тартибинен. 9-чу маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Календеров Улукбек Ибраимович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Өз сөзүңүз менен эле эмнелерди өзгөртүүлөрдү киргизип атасыздар?
Я. Да. Да? Пусть скажет, что с первого Нет. Редакциялык Просто азайтып койсун кыска эмне жөнүндө? бул мыйзам долборуна редакциялык өзгөртүү киргизип атат. Бул бюджеттик процесске жанагы отчетту берүүнүн 15 майга чейин деп башка мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Ошону да бул мыйзамдан 1 майдан 15 майга чейин деген сөз менен алмаштырып коюп атабыз. Рахмат. Суроолор жокпу негизи бул? Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк, комитет чечими Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитеттин чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки 10-чу маселе Кыргыз Республикасынын депутаттары Маматалиев, Масабиров, Нарматова, Талиева, Алимджанов, Алтынбеков, Төлөнов төрдүн тарабынан бул биз азыр биздин комитет мүчөлөрүнө окуп кеттим, андан башка дагы депутаттар көп экен. Негизи Марлен Абдрахманович айтып кетти, ошо комитеттин мүчөлөрүнө кошуп кеттиңиз деп. Тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Маматалиев Марлен Абдрахманович, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты. Чакырылгандар: Дүйшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары; Полотова Жылдыз Арстанбековна, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кыска эле тоготор жери ушул бала бизде Кыргызстанда төрөлгөндө эле дароо эле ошого счет ачылып, ошол счетуна бир определенный акчаны салып турса, ал 18 жашка чыкканга чейин көбөйүп депозиттеринен аралаштык ар бир жылы кайра көбөйүп отуруп, аягында 18ге чыкканда бир жакшы внушительный сумма өзү менен өзү эле пайда болуп калат да. Аны 18 жашка чыкканга чейин тийбейт. Бирок эгерде кайсыл бир ата-эне кааласа, ошол учурда дагы салып тура берет. Салып тура берсе, айтор 18ге чыккандан кийин ошол акчасын ал окууга, билимге же болбосо жана үй ипотека, госипотека алуу максатында жана төлөй турган эки эле багытка бере алат да. Бул деген ушул биздин өзгөчө жетим балдар, же болбосо колунда жок балдар, көрө атасыздар, мектепке мына мисалы политехникеге же болбосо мына КНУ, КЕОларды карап көрсөк, годовой контракт 32 миң, 35 миң болуп атат. Ошону төлөй албаганына байланыштуу көпчүлүк биздин балдар окубай кетип калып атат. Эгерде статистиканы карап көрсөк, 67 миң окуучу 2022 жылы бүткөн болсо, болгону жарымы гана чоң образование алганга кетти, калганы жок. Ошол бойдон же миграцияга же башка жака кетти. Бирден бир себеп ошол акчанын жоктугунан. Бул жерде чоң маселе бюджет маселеси бар. Ошон үчүн биз азыр рабочий группа түзүп атабыз. Урматтуу коллегалар, силер колдоп берсеңиздер, биз экинчи окууга чыгарбайбыз до тех пор, пока рабочий группа тактап, аныктап, суммасын аныктайбыз. Азыр бул жерде суммасы мындай эффективно жазылып калды. Биз аны Акылбек Сөнбекович атайын өзү кол коюп берди. Рабочий группа түзүлдү бүгүнкү күнү. Биз иштеп расчетун берсек, анткени расчеттор бир аз туш келбей атат, алардыкы башка, биздики башка болуп атат. Бирок бир серединага келебиз дагы, айтор биз дагы келечекте ушул 18 жашка чыккан биздин ушул өзүбүздүн жарандарыбызга акча жагынан жардам берүү сунушу мыйзам болуп атат. Ушуну колдоп берип койсоңуздар, экинчи окууга чейин иштеп алып келип берем. Рабочий комиссияга Байсалов, анан Минсоцзащита жана башка да бир топ жарандар, сырттан келген да жарандар кошулду. Ошолор менен иштеп чыгабыз. Колдоп берип койсоңуздар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр иретмен кетели, азыр Абдибай Айсар нышаны жазылып алды эле. Анда сөз Абдибай Айсар нышанында. Рахмат. Бул мыйзамды колдойм. Менин суроом министрликке. Менде бир арыз бар экен, комитеттен кийин жолугуп кетесиңерби? Азыр убакыт албай эле коеюн. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Макул, Айсар Канышанова. Рахмат. Анда сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичте. Менин сунушум мындай да, Марлен, эмеге практически бүт барды повальный кылса жакшы да. Бул акча
мындай ошолордун атына эме болгону менен ал эч жакка банктан системадан жылбайт да. Ал салынат дагы өкмөттүн акчасы. Ошол акчаны анан кийин жанагы кандайдыр бир жакшы иштерге банк өзү иштете берет да, ошонун үстүнөн жанагы эме кылып. Мындайча айтканда, мындай деп эле, от этого государство только выиграет во многих отношениях. И даже в денежном отношении. Да, он еще искусственно создает накопление для того, чтобы откуда можно было что-то финансировать. Ошондуктан бардыгы повальный эле бериш керек, да, определенная сумма. Көп аз бы. Анан единственное, может быть, там дифференцированный кылышы, жанагы там баягы социально незащищенныйларга, может, суммасы көбүрөөк. Чуть больше. Да. Хорошо. А те, у которого есть возможности пополнять, азыраак, там родители еще будут пополнять. Рахмат. А круглый Рахмат. Сөз депутат Сурбалдиевада. Колдойм, Марлен Мырза, бир эле комментарий. Мой 4-нчү пунктта, если ребенок нарушил, то прекращается выплата дегенде. Подумайте, пожалуйста, потому что да, дети, у нас же уголовный кодекс смягчился, гуманизировался, а детей-то наказывают зачем? Все, колдойм. Рахмат. Сөз сурап атат президенттин жана министрлер кабинетинин өкүлү. Сөз сизде. Урматтуу депутаттар, кечиресиздер, могу айтып коюш керек да, бизде баягы Кабминден терс корутундусу бар да. Бул жерде келип эле баягы биздин акча каражатка такалганбыз да. Бирок бул жакта ооба. Марлен Мырза айттыңыз ооба. Марлен Мырза. Баягы межведомственный комиссия ишин бүткөндөн кийин анан кийин. Айттым болсун, ошон үчүн айтып атпайм. Просто эске неме болуп койгон. Рахмат, аны өзү уктук. Кайсын? Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин чечимине өтсөк, комитеттин чечими Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Сунуштарды эске алуу менен. Комитет чечими дош койгон, дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Рахмат, урматтуу коллега. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки 11-чи маселе Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы грант берүү жөнүндө макулдашуу, Ноокат шаарындагы суу менен камсыздоо жана сыркынды сууларды чыгаруу системасын реабилитациялоо, кредиттик макулдашуунун жана гранттык макулдашуунун алкагында макулдашууга киргизилет. Баяндамачылар Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары, Кудайбергенов Бакыт Төрөбаевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун биринчи орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Трибунага чыгып кет. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы 700 миң евро грантты берүү, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын суу менен жабдуу жана саркынды сууларды чыгаруу жаатындагы долбоорун ишке ашыруу боюнча борбордук топ жөнүндө макулдашуунун долбоорун сиздерге киргизебиз. Урматтуу депутаттар, бул 700 миң евро бул грант. Сиздерди ушул баяндалган фактыларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин бул долбоорду колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Менде сөз депутат Нарматова Надира Азимовна берилет. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамдын долбооруну колдоп берүүгө чакырам сиздерди. Себеби грант катары келип атат. Бирок бул жерден каржы министрлигине Ноокат районунун кое турган дооматы бар. Себеби бул мыйзамды долбоору өзүңөргө белгилүү 21-жылдын 3-майында Бишкек шаарында Ноокат шаарынын ичүүчү суу системаларын реабилитациялоо жана саркынды суулардын системасын куруу жөнүндө атайын каралган.
Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда кредиттик жана гранттык макулдашууга кол коюлган. Тилекке каршы бул долбоордо Ноокат шаары үчүн ошол таза суу биринчи траншы таза суу үчүн 4,8 миллион евро каражаты каралган. Анын ичинен 2,2 миллион Европа биримдигинин гранттык каражаты. Анан ошол эми бүгүнкү күнгө чейин Финансы министрлигинин тарабынан борбордук долбоорду ишке ашыруу тобу түзүлгөн эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул долбоордун ишти башталышына тоскоолдук түзүлүп, мына арадан 2 жыл өтүп атат. Азыр эми бүгүн алып келгени бул экинчи саркындыларды алып чыгууга келген 700 миң евроны болуп атат да. Мен сизден урматтуу баяндамачы суроо берем. Сиздер эмне үчүн борбордук долбоорду ишке ашыруу тобун түзбөй келесиңер ушул 2 жылдан бери? Ошо силер түзбөгөндүгүңөр натыйжасында, каражатты пайдаланууга жол ачып бербегендигинин натыйжасында Ноокат шаары бүгүнкү күндө 1 миллион сомго жакын ошол өз убагында каражатты пайдаланбагандыгы натыйжасында айыппул төлөгөнгө аргасыз болуп атат да. Ошол 1 миллион штрафты ким төлөйт? Минфин төлөйбү же Ноокат шаары төлөйбү? Эмне үчүн даяр берилген каражатты иштегенге шарт түзүп бербейсиңер, жоопкерчилик менен мамиле жасап? Бүгүнкү күнгө чейин Ноокат шаарында ошол 2 жылдан бери ошол макулдашууга кол коюлган каражат иштетилбей, орто жолдо Ноокат шаарына штраф жазана төлөшкө туура келип атат. Надира Азимовна, бул боюнча Ноокат шаары боюнча туура айтасыз, 21-жылы майларда кол коюлган, бирок ратификациянын 21-жылдын аягына чейин барган ратификациясы. Андан башка бул борбордук топту түзүү бул тоскоолдук болгон эмес. Себеп дегенде өзүңүз билгендей, дагы эле түзөлө элек бул борбор, бирок Ноокат районунда долбоорубуз ишке ашырылып атат. 1 миллион сом боюнча бул деген өзү мэрия төлөйт. Жок, сиздин жообуңузга мен канаттанбайм. Мына мен кече эле түндө учуп келдим. Кече дагы ошол Ноокаттын 450 активи менен катышканда ошо Ноокат шаарында таза суу менен камсыз болбогондугу, саркындыларды ташып кетүү боюнча долбоордун иш жүзүн ашпагандыгы жөнүндө дагы сөз болду, элдин талабы болуп атат. Бул ошол силердин Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкындагы долбоордо мына төмөнкүдө конкреттүү финансы министрлигинин маселеси бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн финансы министрлиги жана Ноокат шаар мэриясынын ортосунда субкредиттик жана субгранттык келишимдер түзүлүп кол коюлушу керек дейт. Гранттык келишим түзүлүп кол коюлушу керек. Долбоорду колдоо боюнча макулдашуу түзүлүп кол коюлушу керек. Долбоорду макулдашуу түзүлүп кол коюлушу керек. Кыскасы, ушундай талаптарды бирин дагы аткарбай келип атасыңар да. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө ошол Ноокат суу канал муниципалдык ишканасынын атынан официалдуу документтери коюучулардын тизмесин бүтпөгөндүгүнүн натыйжасында азыркы борбордук долбоорду ишке ашыруу тобу түзүлгөн эмес да. Урматтуу депутаттар, тынчыраак отуруңуздар. Бул өтө көйгөйдүү маселе болуп атат. Түшүнүп атасыздарбы, урматтуу депутаттар? 21-жылы коюлгон келген акчаны финансы министрлиги иштеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бербей атат. Азыр бул экинчи транш азыркы келгенчи. Таза суу боюнча иш аткарылбай, тескерисинче Ноокат шаарына 1 миллион айып төлөп атат. Финансы министрлигинин ошол долбоорду ишке ашыруу боюнча финансы министрлигинин алдында атайын топ түзүлөт экен да. Билбейм, мен ошого жооп таппай атам да. Жооп берип коюңуз. Мен сентябрда кат жазганмын Минфинге. Мына сентябрдан бери 5 ай өттү. 5 айдан бери Минфин нөл вниманиеда жүрүп атасыңар. Жооп бериңиз. Бар жообуңуз? Надира Азимовна, финансы министрлиги эч кандай тоскоолдук кылган эмес. Бул биринчиси. Экинчи жагынан бул экинчи фаза эмес, бул деген 700 миң евро грант катары бул экинчи фаза эмес. Бул деген ушу долбоорлорду ишке ашыруу борбордук
борбордук тобу болуп эсептелинет. Ушулар ушундай 21 долбоорлорго жардам көрсөтөт. Кандай жардам болот? Бул көзөмөлдөө жана консультация кылуу. Урматтуу министрдин орун басары, мен мунун баарын жатка билемин. Мен ошол бүгүнкү мына бул кошумча келип атканды мен депутаттардан суранып атам, колдоп бергиле деп. Бирок ошол каражаттын баарын пайдаланыш үчүн силер өзүңөр шарт түзбөстөн жоопкерчилик менен мамиле жасап атпайсыңар. Арадан 2 жыл өтүп атат. Сиз эмне үчүн түшүнүп туруп жооп бербей атасыз? Депутаттардын баары түшүнүп турат ошо мен берип аткан суроодучу. Ал Кудайга шүгүр, рахмат, мына 700 миңди да кап келип атканыңарга. Бирок мына бул 4,8 миллион евро каражатты пайдалана албай атат да. Ноокат. Надира Зимовна, Суроого караша жооп бербейсиз. Надира Зимовна, келген мыйзам мен берген суроодун башы болуп атат. Уландысы болуп атат. Надира Зимовна, бир суроо, финансы министрлиги кандай тоскоолдук жаратып атат? Мен түшүнбөй калдым да. Демек сиз өзүңүз алып келген мыйзамды өзүңүз Жок, бул мыйзам башка, бул башка мыйзам, бул байкы грант боюнча сиз ноокат жөнүндө сөз кылып атасыз да? Ноокат бул азыркы алып келгениңде ноокат. Бул макулдашуу. Макул, мен түшүндүм, убакытты албайын. Бирок бул жерде түшүндүңүздөр да. Бул биздин өзүбүздүн комитеттен аркылуу кеткен акча, мына ушул күнгө чейин иш жүзүн ашпай атат да. Бул боюнча сиз урматтуу баяндамачы түшүндүңүзбү? Сиз неме кылбасаңыз, менин жазган катымды алыңыз. Тиги Госстрой жооп берип атат. Биз жооп бербейбиз. Минфин өзү жооп берет. Минфиндин алдында түзүлүш керек борбордук долбоор ишке ашыруу тобу деп. Сиз ушул боюнча жоопкерчиликти алыңыз. Biz koldoп bereyli deputatарды мен чакырам ушул азыркы мыйзам долбоорун колдоп бериңиздер. Сиз иш жүзүндө дагы өзүбүзчө сүйлөшөлү ушул маселе боюнча. Макул, рахмат. Кийинки сөз тактоочу суроосу бар экен, депутат Абдибаева Айсара Нышанова. Рахмат. Кербенге канча бөлүндү, ошону айтып коесузбу? Мындан жерде кербен деп жүрөт го. Жок, бул башка маселе. 19 шаарына, Кыргызстандын 19 шаарында 21 чакан долбоор деп атат. Анан, вот смотрите, Мырзаэке, Дөң булак жана Куршап, Алкактык, Исфана, Кербен чакан долбоорун тейлейт деп атасыздар. Азыр Гострой биякта, Гострой азыр жооп берсин. Мына материал 11-чи. 11-чи маселе. Гострой барбы? Кана орун басары, биринчи орун басары. Кербен шаар боюнча 6,5 каралган, бирок бүгүнкү күндө шаардык жергиликтүү бийликтер Эмне 6,5 миң, эмне? каршы болуп долбоорун ишке алышына денонсацияга кетип атат, кат жазып беришкен. Эмне бияка киргизип койдуңар анан? Кербен каржыланат деп. Ооба, бул бардык долбоорлорду каржылабайт, бул бардык долбоорлорго жардам көрсөтөт. Европейский банктын атынан аткарылып жаткан. Кербен денонсацияга кеткен билесиң да сен дагы, туура? Денонсацияга кетелик. Алар катты жазышкан, бирок биз аягына чейин бүтүрө элекпиз бул. Жумуш бүтүрө элек. Мен айтып атпаймынбы, бул Кербенге бөлүнүп атыптыр деп. Бул жерде эме жазган кагазыңарды проверить этип, тактап, анан жөнөтпөйсүңөр, анан берде элдин баарын эле дүрбөтөбүз. Бул жерде Руслан Сатылганович жакшы түшүндүрө албай койду да бул эме. Жок, бул жерде бардык долбоорлордун Европа өнүктүрүү банкынын тарабынан каржыланып жаткан бардык долбоорлорго көмөк көрсөтөт да, бай жетишпеген жерлерге ошол группа ошону мына жерге жазып коюпсуздар. 19 шаарга Кыргызстандын 21 чакан долбоор дегенде мынаны көрсөтүп кетип атасыздар. Дөң булак, Куршап, Исфана, Мырзаке, Кербен чакан долбоорлорун тейлейт десеңиздер, мен сурап атам, канча бөлүнүп атат деп. Жок, бул жерде бул долбоордон башкаларга бөлүнбөйт да. Бул ошол долбоорлорду көмөк көрсөтүүчү. Рахмат, министр орун басары эле жооп берип койсунчу. 700 миң доллар. Рахмат. Айсара Нышанова, бияка
Кербен шаарына бул бөлүнбөйт бул долбоорго. Бул 21 долбоор бизде Европа өнүктүрүү банкынан ишке ашырыла турган долбоорлор 21. Ишинде Кербенде бар. Бирок Кербенди өзүңүз билгендей биз денонсация деп өзү мэрия тарабынан чыгып атат, ошо денонсацияга кетет. А бул 700 000 евроны бул деген ОРП түзүү же долбоорлорду долбоор кирбеген Кербенди эмне көрсөтөсүңөр анан? Кагазыңар туура жазбайсыңар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Комитет чечимине өтсөк. Айбек Алтынбек, сөз сурап атасызбы? Анда сөз Алтынбеков, Айбек Алтынбековичте. Рахмат, Данияр Эрмекович. Бул макулдашууну колдойм. Бир суроом, Базар Коргон шаары саркындуу суулар боюнча ТОСу өткөн. Качан акча каражаты каралып, качан башталат? Базар Коргон ТОСу өткөн, Базар Коргон 4-5 шаардык өткөн. Азыр күндө переговорго сүйлөшүп атабыз. Майда кол коюлуш керек договорлорго. Акча каражаты табылган булардын. 8 канча эле? Майда келесиздер, 854 миллион евро. 8 миллион. Рахмат. Рахмат, анда урматтуу депутаттар, комитет чечими аталган кредиттик жана гранттык макулдашууну жактыруу боюнча алдыңызда турат. Ошо комитет чечимини дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен жактырылды аталган кредиттик макулдашуу, гранттык жана. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги негизги маселелерди биз карап жыйынтыктадык. Күн тартибиндеги 12-чи маселе ар кандай маселелер. Жок, ачык эле 2 маселе. Так. Жибек айым, жакыраак отурсаңыз, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 1 февралындагы номер 32 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары. Чакырылган Чыңгыз Эсенгулуулу, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 1 февралында номер 32 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү санариптик ободо берүүсүнүн телеканалдарын социалдык пакетин берүү үчүн радио релейлик магистралдарын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмесинин ачык акционердик коомунун алдындагы карызын төлөө үчүн 200 миллион 600 миң сом бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашууну сурап атабыз. Колдоп бериңерди, өтүнөбүз. Дасан Далабаевич, тактап бир эле суроо. Соц пакет боюнча каналдар боюнча болот атат маселе. Ошондо суроо мындай да, пирамида 5-чи канал. Ошолор үчүн биз дагы төлөйбүзбү? Кыскача. Урматтуу Дасан Далабаевич, азыркы учурда биз төлөй, алар соц пакетте болгондуктан аларга төлөнөт, бирок эгерде буюрса аларда жанагындай ликвидация болуп өткөндө азырынча төлөнөт. Азырынча төлөнөт, а кийин аны баягы Жок, аны бир неме кылыш керек, жөн эле банкрот каналдарды каржылап жүрүп, аны туура эмес го. Ладно, мейлиңиз. Сөз депутат Сурабалдиевада. Рахмат, менде Жаңгазиев атындагы Курчак театрына каражат бөлүнөт деп мага министрдин каты бар. Ошол боюнча эмне болуп атат? Планируете ремонт кылыш керек да? Берки здание боюнчабы? Здание боюнча? Ошо кукольный театр Жаңгазиева. Да, она просто в плачевном состоянии, мы уже... Вообще жутко. Кышында балдарды алып барганда, эми чоңдор, ладно, они, пожалуйста, дети там мерзнут. Ужасное состояние. Качан ремонт класса? Нет, уже получается, вот мы ждем. Деньги выделили? Не, вот ждем. Министр мне сказал, что в этом году предусмотрели ремонт. Нет, на этот год мы тоже заложили. Вот сейчас ждем, как деньги выделят, мы уже начнем, потому что она в плачевном состоянии. Ты Кабмин макча бөлүнөт дедиңер? Да. Точно, да? Точно, да. Все, хорошо. Рахмат. Кийинки сөз депутат Маматалиев Мален Абдрахмановичте. Менде кыска эле жанагы 5-чи канал менен пирамиданын карызы эмне болду? Качан жабылат? Ушул менен жабылып атабы? Же ал башкабы?
Марлен Нурхманович, бул андай эмес, бул социалдык тармак, бул жанагы эфирге чыгаруу Хорошо, боюнча. качан жабасың? Биз аларды ликвидация кылып атабыз. 2 телеканалда. А то, что город Банкрот. мэрияга передача боюнча? Ал ишке ашпай калды тилекке каршы. Хорошо, карызын жабыш керек да, качан жабасың? Азыр ал боюнча ошол Фугинин эмеси кызматкерлери иштеп атат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, сөз депутат Масабиров Талабек Айтмаматовичте. Кыска эле урматтуу Данияр, урматтуу депутат, мен жана спорт жагынан эле да быйыл спортчулар Олимпиада жөндөмү алыш үчүн көп мелдештерге анан сборлор болот. Ошо боюнча акча каражаттарын убагында берип турсаңыздар. Себеби 2024-жылы өтө турган Париж Олимпиадага толук кандуу спорт тармагына жанагы жөндөмү ала турган спорт тармагына ошо карызсыз толугу менен толуп бериңиздер мен суранып кетатмын да. Себеби азыр мындай карызга алып анан барса анда мындай результаттар да начар болот да, ошону карызга карап коюңдар. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк, аталган 147-чи тескемеге макулдук берүү боюнча комитеттин чечимини дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Анда күн тартында кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2023-жылдын 1 февралындагы номер 32-чи кайра кечиресиздер. Кыргыз Республика Министрлер кабинети 2023-жылдын 31 марттагы номер 147-чи тескемеси макулдашка киргизилет. Баяндамачы Дүйшөбү Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары чакырылган Төлөгөнова Аида Бишеналиевна, мамлекеттик ипотекалык компания Ачык акционерлик коомунун төрайымы. Сөз баяндамачыда. Рахмат. Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин 2023-жылдын 31 мартындагы номер 147 тескемесинин негизинде мамлекеттин пайдасына айландырылган киришелердин эсебинен республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн 1 миллиард сомго көбөйтүү боюнча, ошол эле убакта устамдык капиталды көбөйтүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ачык акционерлик коомуна 1 миллиард сом бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясатынын комитетинин макулдашын сурап атабыз. Колдоо бериңерди өтүнөбүз. Рахмат. Сөз Абдибаева Айсар Нышанда. Бул азыр стройкага же? Ооба, бул курулуш иштерине 47-чи колониянын ордундагы жер тилкеге. Ошо квартира түрүндө берилет эми, акча эмес, э? Ооба, азыр курулуш иштерине берилет, анан кийин биз курулуш иштери бүткөндөн кийин биз аларды жанагы ижара, биздин жарандарга ижара, кийин сатып алуу ижара механизми менен беребиз. Строительный компания кайсы айтып койсоңуз? Госпредприятие Кыргызстройсервис. Ошондо квадратурасы канчадан түшүп атат? Квадратурасы $550 ашпайт. Себестоимость 380 болуп атканда сиздер 550-гө макул болуп атасыздар, э? Бул под ключ даяр болот да, киргенде. Ремонту менен? Ремонту менен даяр болот. Ошондо деле бул кымбат го дейм да. Ну, ашпайт деп кепилдик берип атышат, анда арзан болуп калышы да мүмкүн. Бул кирпич менен эмес да, бул жана блок менен курулат, э? Монолитный. Ошондо стоимости арзандаш керек эле да. Негизи айтылган $550 ашпайт деп, андан да арзан болуп калышы мүмкүн. Анын ичинде биякта баягы мектеп да курулат. Мен сизге бир Айда Бишеналина бир компания келди да. Биз 350-380ден куруп беребиз деген, ошо как тендер катышса болобу же уже чечилип калды бул? Азыркы убакта биринчи этабында ошо госпредприятие уже курулуш иштерин баштады. Экинчи этабы дагы бар, үчүнчү этабы дагы бар. Экинчи этапта жанагы Саудовский фонд развитиянын кредитный ресурстары колдонот. Значит, уруксат бербейсиңер, э? Арзан курган компания, строительный компанияларга уруксат берилбейт. Катышса болот деп ойлойбуз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар,
азыр Элбек Алдымбекович, саат 6 болуп тур. Ошондуктан убактыбызды узартып алайлы, ошо бүгүнкү тарыптагы маселелерди толугу бүткөнгөчө. Анда ошо сунушту дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, сунуш өттү. Анда жумушубузду узартып алдык. Сөз Алтынбеков Айбек. Рахмат, Данияр. Алтынбековичте. Айдайым, айтсаңыз канча квадрат азыр ушул каралган акча канча квадратка? Биринчи этапта 11 блок, анан 2 паркинг, физплощадка, котельная, бардык чарчы метри 107.529 деп каралып атат азыр. Квадратный метр каралып. Квадратный метр. Азыр сиз курулушу башталды дедиңиз да, алар кайсыл акча каражатынан баштады? Азыр биринчи сиз госпредприятие. Ооба, жана 416 миллион сом бөлүнбөдү эле. Тендер болдубу ушул компанияга? Эми сиздер же түз эле берип койдуңуздарбы? Токтом бар, өкмөттүн токтому бар. Ошондо түз эле берип койдуңуздарбы? Ошонун негизинде. Токтомдун негизинде. Ооба. Сиз азыр жогоруда дагы айтып кеттиңиз, жана сос объектилерди. Ушул акча каражатынан салынабы же ал 3-чү этапта каралат, аны баягы каржылоо булактары белгиленгенде билинет деп ойлойбуз. Бул акча каражатында жок алар. Азыр биринчи этапка берилип атат бул жана миллиард. Жок, мен сиз мамлекеттик бюджеттин акчасына салынабы же ГИКтин акчасына салынабы? Башка финансылык булактардан да каралат. Биз жана экинчи этабы Саудовский фонд развитиянын каражатынан каралат. Айдайым, биринчи кезекте сос объектилердин бардыгын баштап бүгүндөн башташ керек. Эгерде сиз азыр айтып атасыз, бул мектеп сиз айтып атасыз азырчы квадратураны гана айтып атасыз да? Бул ГИК аркылуу. Ошол мен сизден сурап атам, ушу ГИКтин каралып аткан каражаттын ичинен салынабы акча каражатынан же башка республиканский бюджеттен салынабы? Башка булактан салынат. Биздин компаниянын каражаттары курулуш турак жайга курулат. Данияр Эрмекович, бизчи биринчи кезекте сос объектилерди биринчи баштатышыбыз керек биз. Кийин каралбай калып калышы мүмкүн. Мектепти, бала бакчаны, ошол жерде парк жана башка бүт бардык сос объектилердин бардыгын биринчи каратышыбыз керек. Анан бул акчаны биз карап беришибиз керек. Эгерде жок болсо биз карабашыбыз керек азыр. Биз арка кайтарышыбыз керек. Колдобошубуз керек, урматтуу депутаттар. Биз үй эле эмес да, биринчи билим, бала бакча, жаштарыбыз келечегибиз үчүн камкор көрүшүбүз керек, анан кийин болуш керек калган. Бул жердегилерде капложение каралган эмес да. Жок, азыр канча гектар? Жок, кийинчерээк да, бул жерде, например, эмеси боюнча бар, проектиси боюнча да каралат. Биринчиден азыр биз ушу ГИКке строительство именно жильелорго берип атабыз, бул жагынчы бул биз берип атканыбыз ГИК аркылуу только жилье. Жер тилкелери барбы азыр? Ким жооп берет ага? Бар. Ошол сос объектилерге. Ооба, каралган проект боюнча каралды. Бардыгы жер тилкенин көлөмү 8 гектар. 8 почти гектар. 8 ал эмне? Гектар общий площадь участка. Ошол кыржеттин жалпысы 8 гектар. Ошонун ичинен канчасы сос объектиге? Так, образовательный центр. Данияр Эрмекович, биз тактап тургандан кийин колдоп бербейлиби? Кийинки эмеге калтырып коелу. Кандай дейсиз азыр эгерде сос объектилер сиз сунушуңузда? Мен сунушум ошол бизге так ушунча орундуу мектеп, анан бала бакча курулат деген бизге так аныктама боло турган болсо, жер тилкелери бөлүнгөн болсо, анан кийин колдоп берели. Ага чейин бул акча каражатын токтотуп турайлы. Рахмат. Рахмат, сиз сунуштарыңызды эскерип азыр кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азизовна берилет. Рахмат. Айдайым, айтсаңыз, сизден ипотекага үй берүүчү ишкананын негизги максаты анын уставный фонду мамлекеттин бюджетинин эсебинен курулуп атат да, туурабы? Куралып атат да. Анан азыр депутаттар суроо берсе, сиз так жооп бербей атасыз да, жалпы эле башка каражаттардын эсебинен дагы курулат деп. Азыр сиз ошол айткан, өзүңүз айткан 88 гектар жердин ичине проектisi чийилганда канча үй курула тургандыгы анык.
туурабы? Эми ошончо канча дедиңиз жалпы саныны? 5000ден ашык. 5000ден ашык үй квартира курула турган болсо, ошо 5000ге квартирага жашай турган үйлөрдүн мектеби, социалдык объектилери, бала бакчасы, дүкөнү, башкасы бүт бардыгы кошо чыйылганбы, чиймеде? Ошо 8 гектардын ичинде барбы? Бар. Ал баягы мектеп, соцкультурга канча мектеп болгон? 134 000 квадрат каралган. 134 000. Жок, сиз 134 000 квадрат эмне бул? Ушу соцкультбытка проектте каралган. Bir mektep, Үйүңүз 5000 квадрат. Bir mektep 5000 адамга болсо канча квадрат болуп атат? Bir mektep, bir bala bakça karalgan. 5000 үй бүлөгө bir бала бакча каралганбы? Проект боюнча ошондой. Онда болбойт да, bir бала бакчаңыз көп болсо 240 орунду болушу мүмкүн. 120 орунду, канча орунду экен? Биякта квадраты каралган, азыркы убакта 1213 квадраттык бала бакча. Застройкасы. Сиздин сүйлөгөн сөзүңүзгө өзүңүз түшүнбөй атасыз да. Биз конкреттүү түрдө суроо берип атабыз сизге. Ошо 8 гектар жерге канча квартира курулат? Ошо канча квартирага канча мектеп, канча бала бакча, канча социалдык объектилер курулат? ФАП дегени бул поликлиникасы болуш керек, башкасы болуш керек. Биякта проект азыр каралып атат. Сиз так маалыматты айтпай эле, акча бергиле деп эле догурунуп келе бергениңер болбойт да. Анан кийин конкреттүү түрдө жооп бере албай атасыз да. Каяктан аласыңар каражатты? Ошол 5000ди куруш бюджеттен каралат биринчи этабына, экинчи этабына Саудовский фонд развитиядан каралат. Азыр сүйлөшүп ала берелик, коллективный чечебиз. Сиз жооп бере албай атасыз да. Мен тактап алайынчы балдар мен. Мектептин квадратурасы 3948 квадратный метр болот. Бала бакчанык болсо 1213 квадрат эйлейт. Площадь застройки. Айдайым, сизге эч сабак болбой атат да. Сиз деген жетекчисиз да. Сиз жетекчисиз, огромный мамлекеттик ишкананы жетектеп атасыз. Ошончо мамлекеттин каражаты бөлүнүп берип, ошонун эсебинен курулган атат. Бирок бир жолу дагы так келип депутаттарга жооп бериш колуңуздан келбей атат да. Ушул эми бизге акча бериш керек деп эле келип догурун отуруп алган болбойт да. Ошон үчүн мен сиз жаман көрбөңүз. Мен сизди адам катары, аял катары колдоймун. Женский солидарность кылып. Бирок сиз өзүңүз эйлеп турган кызматыңызга так жооп беришиңиз керек да келгендечи. Азыркы убакта проектирование иштери бүтүп атат. Ушундай кадрлардын атынан жараша мен сиздерге маалымат берип атам. Рахмат. Эми урматтуу депутаттар, түшүнүктүү болду да. Бул айдайым жооп бере албайт. Өткөндө да ошондой болуп, жаман көрүнүп, артка сүргөнбүз. Ошондо дагы даярданып келбей, эптеп дагы өткөргөнбүз. Анан мындай болбойт, сиз жыйынтык чыгарышыңыз да жетекчи катары. Президентти да уят кылбагыла да. Уят кылбаш керек да. Биз жүргүзүп жаткан президентибиздин жүргүзгөн саясатын түшүнөбүз. Кана биздин бюджетибизден жетишип, сырттан кошумча каражаттар келип, башка инвесторлор таап 50 000 адамыбыз квартира менен кабыл алынып калса, камсыз болуп калса, биз сүйүнөбүз. Биздин убагыбызда бүткөн деп. Бирок сизге окшогон жетекчилер, сизге окшогон кадрлар уят кылбаш керек да президентти дагычы. Келип защита кылышыңыз керек да нормальный түрдө. Колуңардан келбесе, колуңардан келген ишти кылыш керек да, жаман көрбөгүлө да. Сүзүлүп келип туруп бересиңер. Эми урматтуу Данияр Эмрекович, биздин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болуп аткандан кийин колго сала бериң, эми колдоп берели. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масабиров Талабек Айтмаматович. Депутаттар, мына алдыга айтып кетти, 47-чи абактын ордуна бүгүнкү күндө ипотечный кредитование боюнча, турак жайлы куруу боюнча айтып атат. Мектептерди курабыз деп биздин урматтуу президент айтты. Азынан 1 миллиард сурап келтир. Азыр боюнча жанагы бала бакча социалдык эме боюнча
проекті бар деп өзі айтты. Азыр қол қойды, мен болса урматтуу қолдап беріңіздер, 1 миллиард ақшаны азыр. Құру башталсын деп айтып отқан. Надыр Нария Разимова да айтты, урматтуу депутаттар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутат, 2 кишилер қалды. Сұрбалжиев менен Айжигитов. Кейінгі сөз депутат Айжигитов Сунабай Абдрашевичте. Урматтуу коллегалар, биринчиден уже проекти бар бұл комплекстің. Ошол жерде бұл айтып атат бұл киши. 1 мектеп, 1 садик курулат. Болды, анан башка кирбеп тур ал жерге. Бул кишиден это не зависит. Анан кийин бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп атат? Мына распоряжение боюнча. Жанагы кустуризациядан келген миллиард сомду бюджетке өткөрөлү деп атат. Бюджеттен анан кийин ОМГ ипотечный компания өткөрүп берели, булар иштерин жүргүзсүн деп эле, ошон жөнүндө эле сөз болуп атат. Ошондуктан буларга акча бериш керек деп любой случае. Причем тут ол болобу, болбойбу деп проекти бар да. Ол отдельно боло берет. Буга акчаны которуп бериш керек да. Зачем буларды эмнеге карамайбыз? Булар ишини жүргүзө берсин. Я считаю, что надо поддержать их и не останавливать. Рахмат. Рахмат. Кейинги сөз Сұрбалдиева Жылгабековна. Акыркы депутатыбыз. Рахмат. Единственное, Сураны Жибекай, меми, конечно, bunu siz чечпейсиз, бирок өкмөткө депутаттардын суранычын жеткирип коюңуздарчы. Выпускникам детских домов, мы уже сколько, второй созыв, все депутаты бир-бирден кайрылып чыкканбыз да. Оштон Бишкектен 1 үй салып берели депчи. Ошол суранычты эгер бул немен проекттин ичине кирип калса жакшы болмок да. Бекер үй берилет деп 7 жылдан бери айтылып атат, ал да берилбей жатат. Может, какие-то кредиты сможем в будущем сделать. Вот как предложение сунуштап көрүлөчү Минфин? Бул жерде жана именно программанын ичинде аренда последующим выкупом деген бар да, анан если ГИКтин именно очередине турса, очередке туруш керек да алар дагычы. Очередке если турбай калса, каралбай калышы мүмкүн. Анан очередке турса, алар бага как социально уязвимый эме катары өзүнчө список менен да каралып калышы мүмкүн да ушунун ичиндечи. Бирок баягы аренда последующим выкупом. Бүгүнкү күндө Жибекайым, бекер үйлөр деген укук коргоо органдарга салынып атат. Детдомдорду какой президент обещает, 1 үй салына элек да. Ошону Минфин подумайте, может быть, раз уж бекер эчтеке салынбайт деп калгандан кийин расмий түрдө льгота менен, соцсрочка менен, потому что эти дети на улице остаются после 17 лет выпуск болгондо. Может, Минфин посмотрите, социальный мындай проект катары ушактан карап көрбөйлү. Там 10 000 кишиге үй салынат деди го, туурабы? Ипотека болуп атат. Биз канча акча, например, дополнительно кошумча келсе эле ошонун баарын ушул жака программага баягы көп кишилер кирип калсын деген мааниде эме болупчу. Анан бул жерде жана аренда последующим дегенде первоначальный взностун кереги жок. Алар баягы өзүлөрү жашап баштайт, андан кийин төлөө дегендери бар да. Может быть, ошонун ичинен тизмеге особый именно детдомдорду. Бирок алар уже бүгүнкү күндө очередке тура бериш керек да. Ошо балдар билишеби, что жазылып очередке турса? Ошо боюнча, например, азыр компания өткөрүлөт, аябай чоңчу ГИК тарабынан. Ошол балдар жөнүндө да айтылат, туурабы? Жакшы болмок да. Рахмат. 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 Да, сөз депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Эми туура. Бул акча каражаты бөлүнүп, үй турак жай салынганы эң туура. Бирок айдайым соц тармактарды сиз чечпейсиз туура. Бирок биз бир жумага жылдырып турайлы дегенибиз, биз ошону аныктап көрүп алайлы деп атабыз. Соц тармак, соц объектилер барбы, жокпу, алар чечилгенби, жолдорубуз кандай болуп атат, парктарыбыз кандай болуп атат, ал жердеги азыр көрүп атасыңар, жолдогу тыгындарды көрүп атасыңар. Ошолор бардыгы бүт ушул чечилип атабы, чечилбей атабы. Ошону көрүп алсак жакшы болот эле деген айтабыз. Мен ошону айтып атам. Анан сиз өзү ГИКтин акчасы билесиз да, сиз үйдү сатып алып беришиңиз керек. Бирок президентибиздин чечими менен азыр жаңы үйлөр салынып баштап атат, азыр ушул акча каражаты. Бирок тендерсиз эле түз эле токтомдун негизинде кетип атат. Бирок мыйзам бар да, тендер болуш керек эле да. Эң арзан, эң качественный үйдү ким курса, ошого бул тендерден утуш керек болчу да бул акча каражатын. Мен ошон үчүн мен айтып атам. Урматтуу депутаттар, Данияр Эрмекович, мындай бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди урматтап угуп турайлы. Анан жок, эгерде эме болсо айтыңыздар. Данияр Эрмекович. Сүйлөп алсын. Мен эми сүйлөп алайын да. Талабы айтмак атышым. Сиз укту, мен сунуш кылып атам азыр. Бир аз сабыр кылып туруңуздар. Ошон үчүн мен өзүмдүн оюмду толук айткы жеткизип койгонго мен укугум бар. Ошон үчүн эми азыр көрөсүздөр, мен оюмча бул колдоо табат окшойт, бирок менин оюм бир жумага нары жылдырып турсак,
ошону көрүп билип ала турган болсок жакшы болот. Бир аябай чоң акча, бул аябай чоң каражат бул. Рахмат. Рахмат. Дошко берели да. Надежда, сошко берели да. Эл үчүн угуп аткан эл үчүн эле да тактоо. 1 квадрат метрин канчадан бүтүрөсүңөр ошо? $550 ашпайт. Бул пат ключ даяр болот. Пат ключ $550. Ошондон ашпайт деп кепилдик берип атышат. Хорошо болду. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, эки сунуш түштү. Сунушту кезеги менен коелу да. Сунушка келдик уже. Биринчи сунуш депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичтен түштү эле. Күн тартибинен алып турайлы деп. Экинчи сунуш депутат Массабиров Талабек Айтмаматовичтен жана Айжегитов Султанбай Абдрашевичтен түштү, жана Надир Азимден түштү. Ошону колдоп берели бүгүн деп. Ошондук ирети менен ооба. Жок, кезеги менен коюшум керек. Ошон үчүн биринчи сунуш Алтынбек Айбек Алтынбековичтен түштү. Күн тартибинен бир аптага күн тартибине алып туруу боюнча. Алтынбек Айбек Алтынбековичтин сунушту дош койгом. Ким макул? 3. Эми сунуш Масабиров Талабек, жалпы көпчүлүк депутаттардын сунушту дош койгом. Колдоп берүү боюнча. Ким макул? 5, 6, 7, 8. Сунуш өттү. Жок. Дагы эки маселеси бар, урматтуу депутаттар. Жабык эшиктин артында. Отдел, микрофондорду өчүргүлө, камераларды өчүргүлө. Тескемеге